Алтынбек Кылычбаев: урматтуу мекендештер, эл тараза, убакыт эң калыс сот. Бүгүн ар ким ар кандай сөз айтып, түрдүү маалымат таратып жаткан учур. Бирок чындыкты убакыт өзү тактайт. Генерал жана анын жакындары эл үчүн ак кызмат кылып келгенин коомчулук жакшы билет. Кылган иши, көрсөткөн эмгеги, мамлекет үчүн көтөргөн жоопкерчилиги мунун баары тарыхта калат. Ал эми азыр айтылып жаткан сөздөрдүн көбү жөн гана каралоо, атайын уюштурулган маалыматтык чабуул экенин аң сезимдүү жарандар түшүнүп турат. Каралоо убактылуу, чындык түбөлүктүү. Бүгүн мамлекетибизде болуп жаткан өнүгүүлөр менен өсүштөр президент менен генералдын ынтымакта бир багытта жүргүзүп жаткан саясатынын түздөн түз үзүрү. Туруктуулук, коопсуздук жана алдыга жылуу дал ушул биримдиктин натыйжасы. Ошондуктан алардын ортосуна от жагып, коомчулукту бөлүп жарууга аракет кылган үчүнчү тараптар да жок эмес. Бирок эл баарын көрүп аңдап турат. Биримдик бар жерде ийгилик бар, деп жазды Алтынбек Кылычбаев өзүнүн Facebook баракчасына. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кызматынан алынды. 18 февралда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кызматтан кетүүгө арыз жазганы белгилүү болду. Бул тууралуу президенттик администрациядагы булактар ырастады. Токторбаев бүгүн Азаттыкка кыска маек берип, кызматын улантуу ниети бар экенин, бирок муктаждык жаралса арыз жазууга даярдыгын билдирген. Токторбаев Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутат болуп шайланган. 2025-жылдын башында Ошко мэр болуп дайындалган. Ал бул кызматка баргандан тарт эле шаардын ар кайсы бөлүгүн жөө кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды алуу, жолдорду кеңейтүү боюнча тапшырма берип баштаган. Ошондой эле мыйзамсыз курулуштарды буздуруу сыяктуу иштери менен коомчулукта талкуу жараткан. Ал Камчыбек Ташиевдин жакын адамдарынын бири. УКМКнын мурдагы төрагасы 2025-жылдын июль айында Токторбаевке президент Садыр Жапаровдун атынан автоунаа белек кылган. Тапшыруу учурунда Ташиев Ош шаарынын мэринин ийгиликтүү жана натыйжалуу иши башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары бааланганын белгилеген. 2025-жылдын сентябрь айында Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн катуу сөгүш жарыялаган. Президент Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан тышкары орун басарлары да жумуштан алынып, алардын ордуна жаңылары даярдалган. Булак Азаттык. Ош шаарына Жанарбек Акаев мэр болуп барары кабарланды. Ош шаарына Жанарбек Акаев мэр болуп дайындалары кабарланды. Бул тууралуу бир нече ишенимдүү булактар Азаттыкка билдирди. Маалымат кылайык, 19 февралда Акаев Ош шаар бийлигинин жааматына тааныштырылат. Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев 19 февралда өз арызынын негизинде кызматтан алынганы маалым болгон. Жанарбек Акаев 39 жашта, ал Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн. 2008-жылы, 2015-жылдары Азаттык радиосунун Ош, Бишкек, Прага кеңселеринде журналист, Азаттык плюс жаштар программасынын, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын алып баруучусу болуп эмгектенген. 2015-жылы 6 айга чукул президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысынын кызматын аркалаган. 2015-жылы Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты, 2021-жылы Альянс партиясын жетектеп эл өкүлү болуп шайланган. 2025-жылкы парламенттик шайлоодо бир мандаттуу 8-округтан жеңип чыккан. Жанарбек Акаев үй бүлөлүү, 2 уул, 1 кыздын атасы. Булак Азаттык.